ачыгын эле айтыш керек, Кыргызстанда жолдошу бар, өзү бул жака жумуш издеп келип, бул жакта башка эркектин боюнда болуп калган кыздарыбыз дагы жок эмес толтура экен. Өзүбүздүн эле кыргыз эжелер Кыргызстандан бул кыздарды бул жака жумушка деп алдап алып келип, бул жака сатып салган. Сиз менен биз жүрөбүз да, сиз дагы жардамыңыз тийсин, мен дагы салым кошоюн десеңиздер, анда видеону болушунча группалар менен бөлүшүп коңуздар. Неге дегенде, Москвада бул фондду билбегендер өтө көп да. Бардыгы билишсин. 40 аял киши кайрылды. Анын арасынан тяжелый оор ушул мээрим айы болду. Анан кулчулукка сатылып калгандар болуп атат. Жаш кыздар, основной жаш келин. Денелерин көрсөңөр ушунчалык жүрөгүң ооруйт. Денесиндеги көк ала ушунчалык не только көк, кара, жашыл бир башкача неме болуп кеткен, аларды ушунчалык урган. Ушул мигрант болуп жүргөн майып балдарды, муктаж адамдарды пайдаланган мен мамлекеттик адамдарга айтат элем. Кичине болсо да мындай ар уят деген болуш керек. Патриоттук сезим деген ойгонуш керек. Патриоттук сезим болуш керек. Пайдалан, башка жактан пайдалан. Өтүп уже аборт кылдырайын десем, бала чоңоюп кетиптир, аборт кылдыра албай калдым, эми төрөгөнгө мажбур болуп атам. Мен тууган уругум көрүп калат, айылдаштарым көрүп калат, классташтарым көрүп калат деп бекинип ушундай кайрылган кыздар болгон. Келиндерге жанагындай кыргыз кыздарга кайрылат элек, жана боюнда болуп калып, чим көчөгө таштап кеткенче келип кайрылса болот. Ата айтылбайт, жашыруун болот, баардыгы жашыруун, зато жардам алат да, бияктан жашайт. Өзү бутунан турганча жашап кетсе болот. Монтип видеого чыгып атса ойлоп калбасын, биздин атыбызды айтып атат деп. Жок, даже силер билбейсиңер. Баары жашыруун болот, келип кайрылса болот, анткени көчөгө таштап кеткендер көп болуп атат балдарын. Бул жерге келип, силерди эч ким бетиңерди көрсөтпөйт, ушул жерде жашап, төрөп, бала керек эмес болсо, ушул жерге таштап кетсеңиздер, бала да каза болбойт, өзүңүздөр да камалбайсыздар, бир ушундай бир кырсыкка жолукпайсыздар. Бул нерсени эч ким билбейт. Биз өзүбүз акырын бул нерсени жаап жашырып, сиздердин камалып кетпешиңиздерге жардам беребиз. Балдарыңыздардын мына токойдо канча балдардын бизге айтып отурсаң сөз көп. Ошо балдардын өлүмүнө өзүңүздөр себепкер болуп атасыздар да, өздөрү төрөп таштап кетип атат, балдары токойдо мына тоңуп өлүп калып атат да. Ошол нерсени кылбаңыздар. Бала бага албайм, кыйналам десеңиздер, ушул жерге алып келип таштап кетсеңиздер, балдарыңыздар тирүү калат. Ассаламу алейкум, урматтуу Рустам Каматов каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу Москвадагы мекендештер, кыргыз элим, бүгүн аябай сонун нерсени татканы келдик буюрса. Умай эне деген кайрымдуулук фонд бар экен, ошону татканы келдик. Бул жерде 1 жылдан бери иштеп жатат экен. Бул фонд кандай десеңиздер, туугандар, өтө маанилүү нерсе. Өтө сонун маектер болот, өтө сонун нерселер айтылат, туугандар, окуялар айтылат. Биздин каналга катталып болсо, катталып, лайк басып, жакшы сөздөр жазып, группалар менен бөлүшүп коңуздар. Тимур агабыз менен кеп калдык буюрса. Амансызбы? Ассаламу алейкум. Өзүңүз дагы эл менен амандашып. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин YouTube каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? Бүгүн чындап эле мына Рустам энебизди чакырып, Умай эне благотворительный фондко келдик. Буга 1 жыл мурун, жок, ачылышына 1 жылдан ашып калыптыр. Ошондо келип кеткен бойдон келе эле келек, Кыргызстанда жүрүп, бүгүн келип, бул жакта көйгөйлөрдүн баарын угуп, сиздерге кененирээк маалыматты жеткирүүнү туура көрдүк. Анткени бул жакта өтө маанилүү иштер бар, сөздөр бар, кыргыздарга именно керектүү нерселер бар. Ошондуктан бул видеону башкалар менен бөлүшүп, анан кийин этегине чейин көрүүгө чакырабыз. Андыктан жүрүңүздөр. Ичине кирип көрөлү. Туугандар, бул мына Москва шаарында билесиздер, кээ бирки жоопкерчилиги жок эркектер бар да. Ошондой аялдарын таштап койгон, 4-5 балалуу болуп, көчөдө калып, Кыргызстанга кете албай калып, документи жоголуп, мына ошондор келип бул жерде иштери бүткү чейин жашап, Кыргызстанга кетет экен. Анан кийин жанагы никеси төрөп койгондор, нике менен төрөгөндөр бирок күйөөлөрү карабай койгон, таштап койгондор, мына ошондой энелер дагы келип бул жерде жашайт экен. Жана майып балдар, мындай айтканда бандай жетимдер үйү, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, майыптар, ошондор ушул жерде каралып, анан Кыргызстанга жөнөтүлөт экен, туугандар. Өтө маанилүү видео, туугандар. Кайдыгер болбоңуздар, биз менен чогуу болуңуздар. Мына бир мисал айтып кетелик, кичинекей кылып ушул жердечи. Жакында эле биз Петровка 38 деген канал бар. Ал жактан көрүп калдык. Кыргыз кызды
подъездге баласын таштап өзү качып кеткендиги үчүн бала дагы чарчап калды, кыз дагы кармалып 7 жылга кезилип кетти да. Ушундай окуялар болбош үчүн биз мынакей ушул благотворительный фондко келип сиздерге ушунун кызматы кандай экенин жеткирүүнү туура көрүп атабыз. Андыктан жүрүңүздөр көрөлү чогуу. Анан туугандар, сиз менен биз жүрөбүз да. Сиз дагы жардамыңыз тийсин, мен дагы салым кошоюн десеңиздер, анда видеону болушунча группалар менен бөлүшүп коңуздар. Неге дегенде, Москвада бул фондду билбегендер өтө көп да. Бардыгы билишсин. Кандайсыздар, амансыздарбы? Бисмилlah. Урматтуу мекендештер, бул жерге бир гана сиздерди акча маселеси менен же болбосо бир кандайдыр колуңуздардан келген нерсе менен жардамга чакырбастан бул жерге сиздерди өзүңүздөрдү келип көрүүнү чакырабыз. Анткени бул жерге келгенде деги эле бир ички жан дүйнөңүздөрдөгү бир аң сезим ойгонуп, балдарды көрүп, анан бул жерге келгенде кыргызстанский аргументтерди, желегибизди көрүп, президентибизди көрүп, башка бир жакшы сезимдер пайда болот экен. Ошондуктан баарыңыздарды биз номер телефонун жана адресин калтырып кетебиз. Келип, көрүп, өзүңүздөр толугураак маалымат алып, анан кийин кол сунуп кетсеңиздер болот. Анда эмесе биз биринчи эле сурообузду мынакей бул жактын жетекчиси, ушул жерде основать эткен эжекебизге берели. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, эжекелер? Бизге ушул өзүңүздөрдүн деятельность жөнүндө кененирээк бир кыскача айтып берип койсоңуздар, эмне болуп буга келип калдыңыздар, анан максатыңыздар кандай болгон, канча болду ачылганыңыздарга? Саламатсыңарбы да бир жолу. Кутман менен мекендештер. Бул биздин ачылганыбызга былтыр 2023 жылы 5 сентябрда официальный түрдө ушул помещениябыз ачылган. Бирок ал күнгө чейин биз өзүбүз 2009 жылдан баштап бул кайрымдуулук жумушу менен иштеп келаткам. Бунун ачылышынын себеби эмнеде болду? Бунун ачылышынын себеби көп кайрымдуулук иштерди жасаганыма байланыштуу. Көчөдө калып кеткен кыз келиндер, эже сиңдилерибиз көп кайрылышат болчу. Анан эми бизде Москвада кризистик борбор жок болчу да. Аларды мен үйүмө алып келип бакчумун. Квартирабызга алып келип багып жүрдүк. Көптөгөн мекендештерди ушу квартирага алып келип багып, кышында, жайында ушундай аябай көп келип атышты, ушинтип багып жүрдүк. Бунун ачылышынын себеби ушул жолдошум акыры ушуну ачып берейин, сен бул жумушуңду таштабай экенсиң, качанга чейин үйгө ташыйсың деген бир мындай сөз эме пайда болду да бизде. Эми үйгө ташыганда ал эч кандай каршылык көрсөткөн жок. Ушунча жылдан бери үйгө ташып жүрдүк мекендештерди. Подвалдан алып кетип, подземкадан алып кеткен күндөрүбүз болгон. Казанский вокзалдан бомж болуп кеткен эже сиңдилерибизди алып барып багып, жуундуруп жүргөн күндөрүбүз болгон. Анан ошого бир ушундай сага помещение ачып берейин, сен ушул нерсени каалап атасың деп, эми жолдошумдун мага болгон бир мындай бир белеги болду десем дагы жаңылышпайм. Ушул нерсени ушул себеп менен ачылып калды. Мечтаңызга жетип Мечтама. Жакшы эжеке. Аябай жакшы кубанып отурабыз. Ушул жерден пайдаланып дагы бир кыстып айтып кетейин туугандар. Эгерде биздин кыз келиндер же болбосо балким балдардан деле болушу мүмкүн. Эгер СММ менен алектенген балдар же кыздар болсо, анда биз менен байланышыңыздар, анткени бизге дагы ошол адам керек болуп атат. Ким Алланын ыраазычылыгы үчүн бекер кызматташам деген болсо, биздин эшигибиз ачык. Ушул жерден айтып кетейин эстеген кезде. Бул убакытка чейин бул жерде ачылгандан бери болжолу канча адам жашап кетти, анан кийин эң тяжелый ситуациялар болду ошол. Анан кандай учурларда сиздерге кайрылса болот биздин мекендештер, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. 2023 жыл 5 сентябрь ошо ачылган күндөн баштап, мына азыркы бүгүнкү күнгө чейин бул жерде бизге кайрылгандардын саны азайган жок. Эми көбөйүп атат деп айтышым мүмкүн. Туурасын эле айтайын, аябай көп. Бүгүнкү күнгө чейин бизде аябай көп мекендештерди кабыл алып, эми 30-40 аял киши кайрылды. Анын арасынан тяжелый оор ошол Мермай болду. 6 этаждан кулап кеткен кызыбыз. Ал кызыбызды ошо больницадан российский паспортуң жок экен, ОМСиң жок экен, биз сени карай албайбыз деп өздөрүнүн биринчи помощун көрсөткөн. Дальше караган эмес, ал кыз ошол коридордо жаткан жеринен ал кыздын ошо тааныш жигити Умайны кайрымдуулук борборуна алып келип бизге алып келди. Алып келген күндөн баштап 10 күн биз бул жерде өзүбүз карадык, перевязкасын да жасадык,
памперсинди алмаштырдык, бүт ошол кандай жардам керек болсо жардамдын баарын көрсөттүк. Энелик мээримимди да бердим. Ал кыз келгенде эле карасам жапжаш кыз, менин экинчи кызым менен тең кыз экен. Аны көрүп эле мен өзүм дагы менемин да. Анан ушунчалык аябай жаман болуп, мен ал кызга не только мындай жардам бердим, энелик мээримди бердим десем да жаңылышпайм да. Ошо энелик мээримди берип, жакшы караганга Кудайга шүгүр, ал кыз ушул жерден жашына кылып биз апасынын колуна тапшырдык. Андан мээрим айдан башка дагы ушундай тяжелый бул эки кыз келди. Жаш кыздар, 19-20 жаштагы кыздар, кулчулукка кабылган кыздар. Өзүбүздүн эле кыргыз эжелер Кыргызстандан бул кыздарды бул жака жумушка деп алдап алып келип, бул жака сатып салган. Аябай кордукту көрүшкөн. Кыздардын денеси, алар келип биринчи келген аябай коркушту, потому что алар алданып келген да. Анан келип коркуп, мен апам да бул жерде болчу ал кезде. Анан кыштын күнү 1-2 саат аябай коркуп отурушту. Кийин анан денелерин көрсөттү да. Баягы кыздардын денелерин көрсөңөр ушунчалык жүрөгүң ооруйт. Денесиндеги көк ала ушунчалык не только көк, кара, жашыл бир башкача неме болуп кеткен да, аларды ушунчалык урган да. Кимдерге сатып жатыптыр аларды? Орустаргамы? Ал кыздарды алып келип кулчулукка сатып, кордоп, уруп, күлүч менен култап коет дейт, эч жака чыгарбайт дейт, телефондорубуз жок дейт, документтерибизди алып койгон дейт, ушундай аябай кыйынчылыктарды көрсөткөн. Ал кыздарды мына ушул жерге алып келишти, ушул жерде биз аларды карадык. 3 түн ушул жерде жатышты. Андан кийин кыздар элчиликке кайрылып, элчиликтен документ жасатып, ал кыздардан Кыргызстанга узаттык. Анда аэропортко өзүбүз алып барып, такси чакырып аэропортко чейин күзөттүк. Ал кыздардын билетин Кыргызстандан ата-энеси алып берди. Ошо менен Кыргызстанга жөнөттүк. Андан кийин бир келин келди, боюнда бар. 7 айлык боюнда бар келин келип, жок 5 айлыгында келди окшойт. 5 айлыгында келип 3 ай жашады ушул жерде. 3 ай эки кызы менен боюнда бар келин 3 ай жашап, ушул жерден ал кыз дагы биздин жардамды көрүп, анан жашына болуп бул жерден тууган уругу алып кетти. Азыр көрөрмандарда мындай суроо пайда болушу мүмкүн да, ушинтип кайрыла албай, баягы эми бизде Кыргызста деген уят деген бар да. Уят өлүмдөн катуу деп коет. Анан көп биздин азыр жаш кыздар, же болбосо жаңы эле сиз айтып аткан 2 баласы барбы же 1 баласы бар келин баягы эми уялышы мүмкүн да. Бизде да ушундай бир жактан көрүп калбасын депчи. Бардык нерсе баягы анонимно сиздер менен келишим болуп, анан бул нерселер Кыргызстанга кетирилгени эл алдына чыкпай эле кетип атат да булар эрке. Ошол тууралуу анткени элге жеткирип койбосокчу, баягы жана айтып өттүм мен видеодо, жана кызыбыз деле эмеге подъездге баланы таштап кетип калган кыз деле камалып кетти го. Эми ошол деле менимче коркконунан кылды да бул нерсеничи. Ошо анан сиздерге келсе бул нерсе анонимно коркпой сиздерге кайрыла берсе болот экен, элге жеткирип коюшубуз керек деп ойлойм да. Боюнда болуп калган кыз келиндер көп болду, көп кайрылды. Эми ачыгын эле айтыш керек, Кыргызстанда жолдошу бар. Өзү бул жака жумуш издеп келип, бул жакта башка эркектин боюнда болуп калган кыздарыбыз дагы жок эмес толтура экен. Срогу эми айы бизде баягы ай күнү өтүп, уже аборт кылдырайын десем, бала чоңоюп кетиптир, аборт кылдыра албай калдым, эми төрөгөнгө мажбур болуп атам. Мен тууган уругум көрүп калат, айылдаштарым көрүп калат, классташтарым көрүп калат деп бекинип ушундай кайрылган кыздар болгон. Аларды ал кезде биз бул Умайны кайрымдуулук борбору ачыла элек кез болчу. Ал кыздарды биз үйүбүзгө алып барып, ата-энесин чакырып, ата-энесин бул жака бекитип, кызды отдельный багып, төрөтүп, анан баласын ушу өздөрү, биз эмес, өздөрү туугандарына берип, ушундай болуп, ал иштерди баягы элге жашыруун, элге жарыя салбай эле ошондой иштерди кылып, Парданын артында дең, парданын артында ушундай жумуштарды кылып жүрдү. Андайлар аябай көп болуп атат. Азыркы убакта деле ушул жерде деле, ушул борбор ачылган күндөн баштап деле ушул жерде келген кыз келиндерди биз, например, видеого тартып, бир соц тармактарга чыгарып, андай кылбайбыз да. Ушул жерден эле парданын артында эле, ушу сиз айтмакчы, багып, анан өздөрүнүн туугандары келеби, же какой-то бир акча табып, уже бутуна тура баштап, же бир акыл эси уже кичине коркпой, неме стресстен чыгат да, ошо стресстен чыккан кезде аларды биз акырын
кетем чыгамын деген жагына күзөтүп атабыз Анын баары да. жашыруун болот да, ошо кээ бир ойлоп калат да, барганда могу жарыя салынат, аты айтылбайт, жашыруун баары. өзүңөр деле Кайрыла көрдүңөр берсе окшойт болот. туугандар. Азыр биз залды полный эле кыдырып чыктык. Бирок повар эжекелерди деле көрдүк окшойт. Эч ким жок, анткени видеого эми бул нерсени туура көрөсүздөр. Эч ким жок экен, анан биякта жөн эле булар акча чогултуп атат деген ой кетпесин. Атайын видеого көргүзбөй атабыз туугандар. Болгон сиздерге ичиңди тартып көргүзөлү деп. Анткени бул заранее сүйлөшүлгөн. Ошондуктан туугандар, эгер ушундай маселе болуп жаткан болсо, мынакей биз борборго кайрылсаңыздар кенен боло берет. Жашыруун андан эме кылбасын да. Анан бияка не то что кыргыз эмес, өзбектер да кайрылат, тажиктер да кайрылат, көчөдө калган казактар да келип ушул жерде жашап, пока жумуштап эме кылган. Орустар. Бул жерде вообще орустар да келип балдар чакалар менен ушул жерде жашап кеткендер болуп атат. Так что бул жерде кыргыз эмес, болгон мигранттардын баарына бул кайрымдуулук фонд жардам берип келатат. Тажик семьясы менен келип жашап кетти, таксист бала. Казак кыздар көчөдө калган, алданып тоже сатып ийишкен да аларды дагы. Алар да келип ушул жерде жашап кетишти. Орустар дагы көчөдө калгандар да. Анан эми бул жерде основной биз кыргыз келиндерге, жанагындай кыргыз кыздарга кайрылат элек, жана боюнда болуп калып чейин көчөгө таштап кеткенче келип кайрылса болот. Аты айтылбайт, жашыруун болот. Баардыгы жашыруун, зато жардам алат да, бияктан жашайт. Өзү бутунан турганча жашап кетсе болот. Монтип видеого чыгып атса ойлоп калбасын, биздин атыбызды айтып атат деп. Жок, даже силер билбейсиңер. Кимге баары жашыруун болот, келип кайрылса болот, анткени көчөгө таштап кеткендер көп болуп атат. Балдарынчы бизде основной. Анан кулчулукка сатылып калгандар болуп атат. Жаш кыздар, основной жаш келин кыздар болуп атат да, бизде көйгөй, аябай чоң көйгөй болуп атат. Бирок ошол азыр бул жерде келбей калды, кайрылбады деген адам жок эмес. Азыр наоборот уже билип көбөйүп кайрылгандар көп. Действительно көп. Азыр ошондой балдар барбы бул жерде? Бар. Канча бала, канча кыз бар? Кандай эми? Количество общий көчөдөн келгендер жардам сурап аткан. Жок, ата энеси жок балдар барбы бул Азыр жерде? да бар. Азыр бул жерде бир адам бар, баласы менен. Ал бул кыздын действительно бара турган жери да жок. Эч кимиси жок. Эми пока жашап атат. Анан эми дальнейшем дагы көрүп жатабыз. Кандай Биз бирөөнү узатсак, эртеси жаңы келет да бизгечи. Ошондойбу? Түндө келет, түнгү саат 12 болобу, түнгү саат 2-3 болобу элдер чалат, кайрылышат. Ошон үчүн бул Атыркул ушул Таштанды балдар келет бул жерге, таштанды балдар бар. Таштанды балдарды биз эмне кылабыз? Таштанды балдарды алып келгенде, бирөө ушундай экен, бир жерде жүрүптүр деген ушундай информацияны угуп, алар бизге алып келип берет. Алар келгенде биз эмне кылабыз? Биз сразу эле элчиликтен МВД өкүлүнө кайрылабыз. МВД өкүлүнө кайрылып, алардын жардамы менен ошол таштанды балдардын ата энесин тапканга аракет кылабыз. Биринчи очередь ата энесин таап, мына балдарды берген күндөрүбүз болду. Ата энесинин колуна тапшырган күндөрүбүз болду. Бизде фото отчет, видео отчет бүт бар, өзүбүз үчүн бар. Бирок материал, бирок биз аны соц тармактарга чыгарбайбыз да. Анан бул Майна кайрымдуулук борборго биз башынан эле айтып келгенбиз, бул жерге эне анан балага, анан эркек балдарды биз бул жерге киргизе албайбыз. Бул жер только ошол өзүбүздүн кыз келиндерге, аялдар үчүн, балдар үчүн гана жакшы ачылган. сонун экен, бирок эркектер көчөдө деле жатып берет. Ооба, эркектерди биз бул жерге андай дегенибиз менен кычыраган кыштын күнү суук, аябай суук убакытта анан түнкү саат 2 болду беле. Мага кайрылып калышты. Балдарбы? Кайрылып барарга жери жок, ушундай бир аксакал көчөдө калыптыр, тоңуп калыптыр дейт. Анан эмне кылабыз эми, кайрылбаса жок, биз эркектер үчүн ачылган эмес, только аялдарга деп айтышың болбойт, туура келбейт. Анан түнкү саат 2-де ал кишини, анан жолдошум экөөбүз келдик. Түнкү саат 2-де жолдошум экөөбүз келип, ал кишини киргизип, бул жерге жаткызып, эртеси тамак ашын берип узаттык. Жана ошо аэропортто калып кеткен 40 бала да эркек бала да. Жанагы алданып келген балдар. Былтыр болчу. 2 жыл болду. 2 жыл болуп калды. Атыркул жолдош экөө ошо барып, ошол 40 баланы алып келип, аэропорттун өздөрү тосуп алышып, тамактандырып, хостелдерге жайгаштырып, ошол 40 баланын тагдырын ушулар багып жүрдүк. Канча күн багып жүрүштү. Ошого эч ким жардам берген жок. Именно ушул Майнеден барып Атыркул жолдошу барып жардам берген. Негизи основной спонсор Атыркулдун өзүнүн жолдошу да. Бул жерде спонсировать этет, основной спонсор ошол. Кээ бирлер ойлойт болуш керек, ошо элден акча чогултуп, Умайне деп, жок андай эмес. Самом деле Умайне
Мен өзүмдүн спонсору Атыркүлдүн өзүнүн жолдошу. Действительно жолдошу, ошон үчүн. Баары дебейбиз бирок кээ бирлер бана пайдаланып кеткендер да болобу? Болот. Ошол боюнча да маек Бизде башлаганбыз. Умай эне кайрымдуулук борбору ачылган күндөн баштап ошол 5 сентябрга чейин 5 сентябрдан кийин десек да болот. Бул баарына эле маалым болду. Анан эми мындай нерсени пайдаланганда өзүбүздүн карапайым сырттан келген бир киши колдонуп кетпейт экен да. Билген адам биздин документацияны алып, биздин печатты алып, бүт документациябызды алып, жогорку кеңешке чейин биздин документтерди тапшырышып, мамлекеттен акча өндүрүп, ушундай пайдалангандар болду. Азыр деле болуп келатат. Азыр деле ушул нерсе болуп эле келатат. Болуп келатат. Эми ал эми башка тема болсун деген ойда. Просто эми ошол туура эмес да. Ушундай майып балдарды, ушундай көчөдө калган адам, муктаж адамдарды пайдаланган адам бул адамдык сапатка жатпайт. Бирок ошону биздин деп айтайын, эми чындыкты айтканда чындыктан адам баш жарылбайт. Мамлекет тарабында иштеген адамдар да пайдаланып коет экен. Мен ушуну билдим. Ушу Умай энеде иштегенден бери менин билгеним. Биздин мамлекет жардам бериш керек да. Эмне үчүн ушу муктаж майып балдарды пайдаланат? Например, Москвада, даже Кыргызстанда жок мындай өзүнүн счетунан ачып, майып балдарга, көчөдө калган энелерге, кулчулукка сатылган кыздар, кыз келиндерге жардам берген Кыргызстанда дагы жок. Өз атынан. Бөтөн жерде жүрүп дагы ошону ачып, ушундай жардам берип аткан, ушуну пайдаланып кеткендер да болуп атат да. Мен ошолорго айтат элем, ошол пайдаланган адамдарга. Адамда ар намыс деген болуш керек. Биз кыргызбыз. Кыргыз эмес, даже көчөдө калып кеткен бир мигрант, тажик болобу, орус болобу, кыйналып аткан адамга бооруң ооруйт. Ошого кайрылып, кол учумду бергиң келет. Ушул жакта ушул мигрант болуп жүргөн майып балдарды, муктаж адамдарды пайдаланган мен мамлекеттик адамдарга айтат элем. Кичине болсо да мындай ар уят деген болуш керек. Патриоттук сезим деген ойгонуш керек. Патриоттук сезим болуш керек. Пайдалан, башка жактан пайдалан. Только майып балдарды эмес, жетим жесирлерди. Кудайдан корк дең, Сиз ошо айтат элем. атыңыз дагы Мен Казакбаева Бурусун Сүрүнбековна, ошо Атыркүлдүн Умай энеде жардамчысы болуп Ишеде иштейм. кызматта эстесиз. Мен Зам. жардамчысымын. Канча айлык Чоң аласыз? кылабыз. Айлык албайм. Атыркүл эже канча айлык төлөп берет дебейсиңер? Атыркүл экөөбүз бул жерде мен дагы өзүм көп кайрымдуулук фонду, анан Атыркүл экөөбүз азыр мына кийинки убакта дагы айтып кете турган нерсе, түрмөгө түшкөн балдарга да жардам берип атабыз. Срокторун азайттырып. Жакшы. Кыскасы ооба айткандай туугандар, бир кыстырып коеюн. Урматтуу мекендештер, бул жакта эжеке берсе номерин калтырып коебуз, буйрулса, бул жакта юридический консультация да алсаңыздар болот, телефон чалуу аркылуу же келсе да болот, Келсе да болот. Келсеңер да болот, мындай юридический аябай көп бизде вопрос бар болсо, ошол суроолорду бул жакта көрсөтүлгөн номер аркылуу байланышып, бул жака келип, бекер консультация алып кетсеңер болот. Анан Күчтүү юристтер адвокаттар иштейт. данный момент мына азыр бир эмес 3 баланын соту болуп атат. Ошолордун срогун азайттырып, ошолордун жанагы иш козгогон эмелердин ошолордун адвокат аркылуу таап, балдарды күнөөсүз балдарда булар подстава болгон. Менин бир неме кылганым 3 бала ошол жакта жанагы бизде деле жеңил жүрүштүү кыздар бар. Ошолор аркылуу түрмөгө түшүп азыр отурушат 3 балачы. Ошону биздин МВДнын балдары да туура эмес маалымат кылышты да, мен бардым да. Туура эмес маалымат берди, жардам беришкен жок. Даже туура эмес маалымат беришти магачы. Анан кой дедим дагы, биз Атыркүл мына турат го. Ошол балдар мына азыр 10 жылга соттолуп кете турган балдар. Азыр 3,5 жыл менен Кудай буйрса мына 19-августта соту болгон тат. Андан кийин жана мойкадагы подстава болгон баланы билбет болушуңар керек. Азербайжан балдарына пычак неме. Бадыга окшойт. Ал бала мына азыр 1,5 жылга срогун азайттырып 5 жылдан. Жарым жылдан кийин Кыргызстанга экстрадиция кылганга ал баланын уже соту мына эртең, бүгүн эртең. Ошон үчүн бардык жактан кайрылса болот. Бул Умай энеде эми дегендей Кызматта кечкенде Алла разы болсун. күнү-түнү кызматта. Түн ортосунда келсе күйөөсү машина менен келет, түнкү саат 2 болобу, 1 болобу. Любой убакта кайрылса болот. Анан жаш балдарды багып алам дегендер кайрылса болобу, бересиздерби? Мисалы, балам жок, кызым жок дегендер болсо. Таштанды балдар бул жерде бар экен, багып алсак болобу деп келгендердин саны аябай аз эмес, аябай көп келишет, аябай көп келишет, багып алсак болобу деп.
бирок биз бул жерден эч кандай бала бере албайбыз. Ал законго туура келбейт. Законго туура келбейт. Если бала таштанды, баланы бизге алып келип, эч кандай биз ата энеси отказ кылып баланы албайм деп таштап кеткен күндө дагы биз аны бирөөгө бере албайбыз да. Биз ал баланы, ал мыйзамга жооп бербейт биз бергенибиз. Биз элчиликке кайрылып, элчиликке өткүзүп беребиз. А элчилик миграция өкүлчүлүгү Кыргызстанга жөнөтөт. Анан Кыргызстандан гана алса болот да. Бул жерден биз эч кандай балдар бере албайбыз. Биз андай балдар бере Аябай албайбыз. андай сага дагы ушул суроолорду көп берет Көп берет, мага көп жазышат да. Только Кыргызстандан алса. Эми кандай десем, кээ биркиси угуп, эми туурасын эле айтыш керек, кээ биркисине бир өөн учураса керек. Менин бул айткан немемчи, азыр айтайын силерге. Боюмда болбой жатат, 10 жыл болду, 15 жыл болду, бала күтүп атабыз, балалуу боло албай атабыз. Ушул жерде жетим жесир ушу таштанды балдар болсо алып багып алалы, ошонун артынан бала көрөлү деп жакшы ниет менен келгендер ушул Умай энеге. Силерге калп болбосун. Мына азыр эки кыздын ушул жерге келип, мен менен сүйлөшүп олтуруп, эмнеге боюңарда болот, эми аларга да жакшы бир сөз сүйлөйсүң да, жакшы апол. Мына азыр Алла Тааламдын буйругу менен ушу Умай эненин мына Умай энеге келип отурат ошолор. Ушу Алла Тааламдын буйругу менен мына өздөрү азыр боюнда болуп, ошо келиндер мына азыр сүйүнүчү койнуна батпай жүрүшөт да. Эми бул Умай эненин жок, бала багып алсакпы ушул жерде деп келген да. Ал келиндерчи өздөрү 10 жыл, 15 жыл бала боло албай жүргөндөр келип. Эми бул жерде кандай десем, бир Умай эненин да бир өзүнчө бир немеси болот экен деп ойлоп мен ушуга аябай ишенип калдым да. Умай эне деп Умай энем Умай эне деп жөн кишини айтпайт да. колдойбу, бир колдоо көрсөттү, билбейм, бул эми Алла Тааланын буйругу. Бирок ушул Умай эне кайрымдуулук борборуна келип, ыйлап бала сурап келип атпайбы? Анан эле 2 айдан кийин кайра мага чалат, эже сүйүнчү бериңиз, боюмда бар депчи. Ушу Умай энеге келип, мен 10 жыл, 15 жыл бала боло албай, мына Умай эне кайрымдуулук борборуна келип, мына менин боюмда бар деп. Бул факт. Ал кыздарыбыз бар, азыр биз өзүбүз да сүйүнүп күтүп жүрөбүз, буйруса качан Бешиктойго барабыз деп. Анан дагы бир суроо берсем болобу? Балдар бул жакта жана ДЦП балдар бар да, укпайсыздарбы? Алар ошо бул жакта жүргөн кезде аларга кандай тарбия көрүшүп атат, массаж кылынып атабы, ушул нерселер боюнча анан массажисттер требуется, эмне керек дагы айтып берсеңиздер жакшы болот деп элейм. Бизде бул Умай эне кайрымдуулук борбору жаңы ачылганда биз башынан ушул өзгөчө балдарды алганбыз. ДЦП, аутизм балдарды, синдром Дауна оорусу менен ооруган балдарды кабыл алганбыз. ДЦП балдарды караш бул жерде аябай оор экен. Анын ата энелери өздөрү да билет экен. Бизге алып келип жүрүштү. Бул жерде өзгөчө балдар, айтып кетейин, бекер каралат. Бир гана ушул логопед келген убакта, врач келгенде ошолордун гана төлөмүн төлөшөт. А так бала бакчанын акчасы аларга бекер. Аларга бекер. ДЦПлардан биз отказ кылдык. Эми алар бул жерге келбейт, келип бакчага келишпейт. Бизден только помощь, жардам алып турат. Коляска керек болсо, коляскасын алып беребиз, продукту керек болсо, памперс, кийим кечи керек болсо, биз ошолорду берип турабыз. Биз чакырган күнү келип алып кетчү нерселерин алып кетишет. А так бул жерде ДЦП балдар жүрбөйт. Бул жерде аутизм менен ооруган балдар бар. Ал аутиз оорусу дагы 8 түргө бөлүнөт экен. 8 степия болуп бөлүнөт экен. Алардын 5 бирден баштап 5ке чейинки степиясын биз ала албайбыз. Алар тяжелый болот экен. 5тен жогору жагын биз алабыз. Бул жерде алар каралат. Алар да бекер каралат. Синдром Дауна бизде бир балабыз бар. Массажист, бизде массажист келет, педиатр бар. Педиатр бизде айына 2 жолу келет, массажист айына 3 жолу келет. Биз өзүбүздүн график бар. Келип балдарга массаж жасап турат, педиатр врач келип текшерип турат. Андан сырткары дефектолог ал өзүнчө, логопед ал өзүнчө. Кээ биркилер көп ата эне ушул нерсени түшүнбөйт экен, дефектолог, логопед бир деп ойлошот экен. Жок, дефектолог өзүнүн өзүнүн профессиясы менен, логопед отдельно ушулар келип турат. Дагы бир эң маанилүү нерсе, бул жакта көрөрмандарыбыз келе албаганы бар, башка областтарда жүргөнү бар. Сиздердин өзүңүздөрдүн бир счетуңуздар барбы? Эл жардам берип которуп аткан же кандай кылып элдер сиздерге мисалы жардам берип атат? Бизде расчетный счет бар, бирок бизге эч ким мына бүгүнкү күнгө чейин бизге эл тыйын салып, эч кандай биз акча албайбыз.
расчетный счетко да эч ким алып да көргөн эмеспиз. Бизде болгону умайына акча чогултат деген бирде бир диаспора кыргыз диаспорасынын кеңешинде бир чогулуш болуп калып ошол жерде бир эже эми чогулушта айткан жок, эжели бири бирине сүйлөп атат, ошондо уктук умайына кайрымдуулук борбору биринчи июнга карата акча топтойт деген бир какой-то бир сөз болду, бирок бизде умайына кайрымдуулук борбору элден акча чогултпайт. Умайына кайрымдуулук борбору бир гана биз Кыргызстанга узатабыз дегенде гана кайрылабыз. Ал умайына кайрымдуулук өзүнүн группасына гана билетке жардам бериңиздер деп. Канча чогулат? Например, билеттин баасы 30 000 болсо, умайына кайрымдуулук группасынан 10 000 чогулган болсо, 20 000 рубльды мен өзүмдүн жаныман кошуп билет алып берем. 30 000 акча чогулса, ошол акчаны мен сразу группага отчет таштайбыз. Канча акча чогулду, мына билеттин баасы ушул экен, билет алынды. Тыйынына чейин биз отчет берип турабыз, ошол. А так бир элден акча чогултуп, анан мумайып балага деп Андай болгон эмес, акча чогулган эмес. андай анан Курбан айт майрамына карата 2 ДЦП балабызга коляска алып берели деген бир жакшы бизде ой болду. Ошондо Москва шаарында эмгектенип жүргөн, магазиндерди ачкан биздин кыргыздын жигиттери, берешен жигиттер бар экен. Ошол магазиндердин немелер коллективи бир коляска алып беришти. Алар бир коляска алып берди. Бизге дайым ушу умайына кайрымдуулук борборуна сырттан акча салбайт. Өзү семейный бир үй бүлө, эже сиңди, жолдоштору менен. Алар айтат, бизди видеого чыгарбаңыз, биздин алып келген продуктуну чыгарбаңыз, биздин лицобузду чыгарбаңыз деп, ошолор бизге мына көптөн бери келип продукту таштап турушат. Экинчи коляскага ошол үй бүлө 35 000 акча берди. 35 000-ин мунун өзүнүн жолдошу кошуп 80 000-ге. Жок, ал жок, ал 170 000-ге алынган. Анын 35 000-ин биз коштук, калган акчаны мен жолдошум кошуп жаңы коляска алдык. Алар бизде документтери, чектери бүт баары бар. Биз аны атайын сактайбыз. Бир проверка болобу же ушундай бир суроо болуп калабы, ошондойдо биз көрсөткөнгө бизде ушул отчетность болуп турат. Жакшы. Бирөөсү кыздардын. Ооба, бул орукчан кыздардын. Ошондо азыр жардам беребиз деген мекендештер болсо, кандай кылып жардам берсе болот же Байланышып сиз менен Эми байланышсыңар. умайынын адреси менен телефонун чыгарып койсоңуздар чалат. Живой Кайрылса жардам берем дегендер, пожалуйста. келе берсин. Алланын ыраазычы үчүн кайрылып келип жардам берем дегендер болсо, эшик ачык. Текой жүрөсүң. Барбайт деген. Сурооңорго? Суроо болду же? Суроо берейин да. Азыр бир ДЦП менен болгон балдарга акча төлөнбөйт, бекерге аласыздар, Анда кандай услуга бул жерде акча алат? Кайсы балдар? Садик. Ошону айта кетейин. Садик боюнча да маалымат берип койсоңуз. Кайра сурап кой. Садик боюнча да маалымат берип койсоңуз. Бала бакча боюнча маалымат бере кетсем, биз ушу былтыр бул кайрымдуулук борборду ачылгандан бери биз өзүбүз каржылап келип жүрдүк. Баары бир кыйын. Жолдошума деле эми жолдошумду көпчүлүгү эле билет, кыргыз улутунан эмес. Жолдошум орус. Эми дайыма эле бээр мен аренданын акчасын төлөшүм керек, балдарга продукт алышым керек. 6 балам бар. 6 бала. Өзү 6 баланын энесимин. 6 баланын өз энесимин. Анан биз өзүбүздө деле тиричилик дегенде, өзүбүздүн деле расходтор көп. Анан дайыма эле жолдошумдан сурай бериш мен үчүн кандайдыр бир мындай уят болду окшойт. Бирок сурасаң жок дебейт, берет. Жолдошума айттым, келем ушул жерде келгендер сурап атат, бир бала бакча ачылдыбы деп сурагандар көп болуп атат. Бир какой-то часть бала бакча ачалы, ошондон түшкөн каражатты сага жардам болсун, сенден дайыма эле акча бер деп сурай бериш мага да неудобно болуп атат деп. Анан эми мен кыргыз болуп атпаймынбы, эми орус болуп атпаймынбы? Эми бир күн болбосо бир күн жарылып кетпесин, качанга чейин сенин кыргыздарыңды багам же болбосо жардам берем деген сөз чыгып кетпесин дегенде өзүмдө баягы корку сезим, мындай бир уялуу сезим пайда болот экен да. Анан жолдошума айтсам, эмне кереги бар деп калды. Анан мен айттым, мына оорулуу балдарга, тем более бизде бул педиатр, анан психолог келип турат да, врачтар келип турган, психолог да айтып калды. Бул аутизм менен ооруган, синдром Дауна менен ооруган балдарды обычный балдарга кошсоңор, анан бизде андан сырткары дагы ЗПР деп коет, баягы сүйлөбөгөн балдарыбыз аябай көп. Азыр мына акыркы күндөрү телефонду деле берип коебуз го балдарга. Ошо телефондун артынан биздин балдар 5 жаш, 6 жаш балдарыбыз сүйлөбөйт да. Сүйлөө речи аябай начар, түшүнбөйсүң, мындай сүйлөй албаган балдарыбыз көп. Ошону психолог
психологтун айтканын, логопед келет, дефектолог келет, ошолор айтат да. Обычный мындай кандай десем, өзгөчө бала менен же болбосо сүйлөбөгөн бала менен со баланы бириктирип садикке кошсоңор, тигилер сүйлөйт, а булар ошону көрүп, булар дагы сүйлөгөнгө аракет кылат деген мага бир жакшы идеяларды айтышты. Анан бала бакча ачам деп ошондон бала бакча ачылып калды. Бизге көп эмес, бир 20га жакын бир балдар келет, соо балдар. Алардан түшкөн каражатты баягы айтып өттүм, ушул жака жумшалат. Алардын бизге болгон жардамы аябай чоң. Ал келген балдардын жардамы бизге аябай чоң. Эмне дегенде, сүйлөбөгөн балдарыбыздын сүйлөгөнүнө биз ушунчалык сүйүнөбүз да. Ата-энелер өздөрү дагы бул нерсени айтып берет. Биринчи келгенде баласы сүйлөбөй келген ата-энелер бар да. Ата-энелер өздөрү жазып, сүйүнүчүн айтып, рахматын айтып турушат. Балам сүйлөп калды деп ошого сүйүнүшөт да. Ошол оорубаган соо балдардын жардамы бизге сүйлөбөгөн балдарыбызды сүйлөткөнгө жардам бергени бизге аябай пайдалуу болуп атат. Канча общий садик бар сиздерде? Бизде Умайне садиги азыр жакында 4-сү ачылат. Азыр 3 садик бар. Эми көп адамдар бизде Тимирязевское метродо, Отрадный метродо, анан ушу Свибловада жакында ачылуучу садигибиз метро Белорусская менен Новослободскаянын ортолугунда. Жалаң кыргыздарга? Бизде аралаш, бизде орустар да келет, кыргыздар да келет. Аралашкан да. Аралаш. Графиктер кандай? График бизде жумасына 5 жолу. Канчадан канчага чейин? Понедельниктен пятницага чейин, эртең мененки 8ден кечки саат 7ге чейин балдар келишет. Акчасын да айтып койсоңуз. Акчасы 25 миңден. Айына. Эми бизде бардык бала 25 миңден бербейт. Карап туруп. Жана айткандай эле. Бизде оорукчан балдар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген, кыйынчылыкта жашап жүргөн энелер 12.500дөн берет. Биз бул таралган, бул реклама бар. 12.500дөн берген ата-энелер бар, 15 миңден берген ата-энелер бар. Оорукчан балдарыбыз бекер келет. Аларга биз бала бакчага акча алынбайт. Алар только ошо дефектолог, логопед, психологдордун гана акчасын төлөйт. Биз карап берген бул жерде тамак аш, нянялардын услугаларына алар эч кандай акча төлөбөйт. Даже атасы менен энеси экөө тең сүйлөбөйт. Укпаган 2 бала бар да, ошол жерде 2 бир тууган. Ошонун бирөө ошол жерде сүйлөй баштады. Экинчиси да сүйлөп атат. Экинчиси да сүйлөйт. Мен ушу таң калганым, даже адам карап туруп ыйлай бересиң да. Ата-энеси сүйлөбөйт алардын. Алар ушу кичинекейинен ошо сүйлөбөгөнгө үйрөнүп калган. Берге келип, мама, воды, дай воды, мама деп уже сүйлөй баштады да. Ошону сүйлөп калды. Умайне садигинде балдардын бир өзгөчөлүгү ошол болуп атат да, садиктин ачылышынан. Эжекелер, ниетиңиздер аябай жакшы экен. Сиздерден Аллах абдан ыраазы болсун. Биз видео узак болуп кетпесин, элди да тажатпайлы. Мындан нары дагы кандайдыр бул жакта мероприятиялар болобу, бизден жардам керек болобу, келип сиздерге бул жакта видеодо чагылдырып турууга аракет кылабыз. Ал эми сиздер болсо бул видео менен бөлүшүп, лайк басып, башка мекендештерге да пайдасы тийип калыш үчүн көп группаларга бөлүшүп коюуну өтүнөбүз. Буга чейин бир жерден татып кеттиби, сөзүңүз бөлүп койдум, кечиресиз. Иса. Иса келип тартып кеткен. Башка эч кимге тартылган эмеспиз. Аны дагы ошо балдардын күнүнө майрамга келип тартып бир жол тартып кеткен. Иса тууганыңызга чоң рахмат, Алла таалам ыраазы болсун. Ар дайым элдин кызматында жүрө берсин. Дагы да ошо Москвада блогермин дегендер, YouTube блогерлери, Instagram, TikTok блогерлери келип силерди чагылдырып тартып кетсеңер болот. Неге дегенде бул жерде көпчүлүгү билбейт да. Билип пайдалуу маалымат алса, кечеге окшогон эже дейбизби, карындаш дейбизби, мына камалып кетпесе эле деген. Кайрылуу жасап коеюн, ушул Москва шаарында жашап жүргөн кыз келиндерге, эже сиңдилерге мен кайрылуум. Уялбаңыздар. Боюңуздарда болуп калдыбы, көчөдө калдыңыздарбы, кыйынчылык, бул баягы Кашкабактын ортосунда дейт, билбейсиң эртең күнүң кандай болуп кетишин эч ким билбейт. Ошого какой-то бир тяжелый проблема башыңарга келип калган болсо, уялбастан биз номер калтырабыз, адрес калтырабыз, ушул адреске келип бизден жардам алып турсаңыздар болот. Боюнда болуп калган кыздарга кайрылуум. Төрөп токойго балдарыңыздарды таштабаңыздар, подъездге таштабаңыздар. Анын күнү узак эмес. Азыр бүт жерде камера коюлган. Биз Кыргызстанда эмеспиз, биз Россия шаарында жашап жүрөбүз. Булардын дагы законун сыйлашыбыз керек. Төрөп бул туалетке таштап, токойго таштап, бизде ал фактылар бар. Биз бул жерге келип, силерди эч ким бетиңерди көрсөтпөйт. Ушул жерде жашап, төрөп, бала керек эмес болсо,
ушул жерге таштап кетсеңиздер, бала дагы каза болбойт, өзүңүздөр дагы камалбайсыздар, бир ушундай бир кырсыкка жолукпайсыздар. Бул нерсени эч ким билбейт. Биз өзүбүз акырын бул нерсени жаап жашырып, сиздердин камалып кетпешиңиздерге жардам беребиз. Балдарыңыздардын мына токойдо канча балдардын бизге айтып отурсаң сөз көп. Ошо балдардын өлүмүнө өзүңүздөр себепкер болуп атасыздар да. Өздөрү төрөп таштап кетип атат, балдары токойдо мына тоңуп өлүп калып атат да. Ошол нерсени кылбаңыздар. Бала бага албайм, кыйналам десеңиздер, ушул жерге алып келип таштап кетсеңиздер, балдарыңыздар тирүү калат. Балдардын тагдыры кандай болуп чечилет? Балдардын тагдыры, биз ал балдарды таштап кеткен балдарды биз орган полицияга кайрылабыз. Биз бул жерде отдел полиция менен, опекун менен чогуу иштешебиз. Биз аларга биринчи кайрылаардан алдын биз элчиликке кайрылабыз. Элчиликтин МВД өкүлүнө кайрылабыз. Биз кыргызбыз, кыргыздын кызы төрөп кетти, баласын таштап кетти деп биз орган полиция Российский Федерацияга кайрыла турган болсок, орган опекундар келип алып кетип калат. Алардан алыш бир аз татаал болуп, иш козголуп кетет. Биз ага жеткизбей, биринчи очередь МВДнын өкүлчүлүгүнө өзүбүздүн элчиликке кайрылабыз. Ата энени тапканга, анан ушул документациясын бүтүрүп Кыргызстанга жөнөткөнгө жеңилдик болсун, орустарда калып кетпесин, орустар алып койбосун, же болбосо иш козголуп кетпесин деген ойдо биз биринчи элчиликке гана кайрылабыз да. Ошого кыздарга айтарым, уялбастан, коркпостон ушул жерге алып келсеңиздер болот балдарыңыздарды. Ушул жерден төрөп таштап кетсеңиздер болот. Биз миграция өкүлчүлүгү менен байланышабыз, элчилик менен байланышабыз, МВД өкүлчүлүгү менен байланышабыз. Бирок камалбай калганыңарга биз жеңилдик, шарт түзүп беребиз, жардам беребиз деген жакшы ойда. Мына кечээ кызыбыз да подъездге таштап баласын сразу эле кармады. Мына 7 жылга соттолуп кетти. Тирүү калдыбы? Чачап калды деп укканбыз да. Жакшы экен. Ушундай окуялардан азайса экен дейбиз, мындай жоюлса экен дейбиз, бирок шартка байланыштуу бул күндөн күнгө күчөп атат. Туугандар, анда биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Рустам Калматов болду. Бизден катачылык кеткен болсо кечирип коюңуздар. Ассаламу алейкум.